Бул Баткен районундагы эң чоң айылдык маданият үйүнүн бири. Элеттеги концерт жана башка иш-чаралар ушул жерде өтөт. Имарат 34 жыл мурун салынып, ошол жылдан бери ремонт болгон эмес. Натыйжада сахнанын эскилиги жетип, маданият үйүндө концерттик программалар токтоп калган болчу. Эми оңдоп түзөө иштери аяктаса, элге жагымдуу маанай тартуулайбыз дейт жетекчи. Маданий иш-чараларды, чоң иш-чараларды ушул биздин өкмөтүбүздө, ушул биздин маданият үйүбүздө өткөрүү жана жанагы шаардан келген, сырттан келген чоң жанагындай концерттер болобу, маданий иш-чаралар болобу, жанагы абалы жакшы болбосо бизге келбейт экен да. Анан абалы жакшы болсо, бизге келсе, биздин элибиз да келет экен. Анан элибиз атайын ушу концерт көргөнү, кино көргөнү, мисалы районго, шаарга чыгат эмеспи. Кудай буйруса ушу ремонтубузду бүтүп алсак, ошонун баарын өзүбүздүн элге, өзүбүздүн айылга тартмакчыбыз. Максат ушул. Карабак айылындагы маданият үйүндө айылдык китепканада орун алган. Мында 10 миңге жакын ар түрдүү жанрдагы китептер бар. Китепканачы учурда эски стеллаждардан жаңысына китептерди ирети менен тизип, окурмандарды жарык, жылуу шарттары каралган имаратта кабыл алууга даярданууда. Кече август айында башталды. Бул капиталдык ремонтубуз. Азыр мына өзүңүздөр көрүп тургандай китептерибиз жакшы коюла элек, ремонту себеби бүт элек толук түрдө. Азыр эми мурдагы абалы кандай эле китепкананын? Мурдагы абалы анчалык деле жакшы эмес болчу. Мына өзүңүздөр чыгып келатканда селкилерди көрдүңүздөр, секилчектерибиз кичине жаш балдарга кооптуу болчу. Азыр ошолор дагы жакшырып, эми мындан бияга окуучуларды тарта турган болуп жатат. Маданият үйүнүн имараты менен кошо айланасы да көрктөндүрүлүп, оңдолууда. Жакынкы күндөрдө айылдагы маданият үйүнүн капиталдык ремонту аяктаса, Карабак айылындагы көп жылдардан бери каралбай калган эс алуу багында оңдоп түзөө иштерин баштайбыз дейт жергиликтүү кеңештин төрагасы. Айылдык паркыбыз дагы эле муниципалдык менчикте, айыл өкмөттүн балансында. Ал да немеси чириги жетип, ал дагы түгөл талкаланган, ага дагы проекттер жазылып, бүгүнкү күндө даярдык иштери, курулуш иштериге даярдык иштери жүрүп атат. Белгилеп өтсөк, 400 орунга ылайыкташкан Карабак айылындагы маданият үйүнүн капиталдык оңдоп түзөө жумуштарына мамлекет тарабынан 17 миллион сом ажыратылган. Ремонт иштери жакынкы айларда аяктап пайдаланууга берилет. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.